7 канал менен регион маалыматты бир тараптуу чагылдырбастан экинчи тарапты дагы уккула. Мугалимдер беттирмачылык кылып ызылдап чыкса суу электи келесиңер. Окуучулар бизди да угуп койгула деп ыйлап кайрылганын эмне укпайсыңар? Же Сариев менен чогуу чай ичесиңерби? Же Сариев тыйынын төлөдүбү? Маалымат таратсаңар элге бүлүк салбай, эки жакты тең угуп калыс маалымат тараткыла. Маселени түшүнбөсөңөр тилиңерди тыйып унчукпай олтургула. Силердин фитна чыгарган маалыматыңарга эч ким муктаж эмес. Бул мугалимдердин мыйзамсыз иштери боюнча прокуратурага, МВДга жана башка тиешелүү жерлерге арыздар жазылды. Жана бизди колдоп турган ар бир көрөрмандарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ошентип мыйзамсыздыктын талаасында кутурган Сариев бүгүнкү күндө да кутурууда. Бул кишинин кылыгы бүгүнкү күнгө чейин эл оозунда дастан болуп келүүдө. Себеби кыздарга жолук салдырбоо жана орозо туткандардын оозун ачтыруучуларга чара көрбөө жана сөгүнчөктүгү, чоң уштумдугу боюнча алдына эч кимди салбай келүүдө. Ошентип бизге апрель айынын аяк чендеринде кайрадан дагы Базар Коргон районунун тургундарынан арыз түштү. Бул сапар орозого тыюу салган Макаренко мектебинин мугалимдеринин үстүнөн арызданышкан. Жана биз барып сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө окуучулар да, мугалимдер да ушундай тыюу болгон экенин моюндашты. По уставу школы разрешается держать пост, мусульманский пост? По уставу школы нет, не разрешается. Это там возраст имеет значение или нет? Конечно, имеет. Дети маленькие. До скольки там не имеют права держать пост? Пока в школе учатся, они не имеют права держать. До 18 Хотя лет. бы с 16-18 лет, пожалуйста. Это где-то указано, где-то в законах? Есть Конституция Киргизстана. Они же маленькие. У нас не может поддержать пост. Не может, да? Да. Это по уставу указано, да? Да. Он не должен держать уразу. Орозо кармаганга жаш балдарга болбойт. Балакаттан өткөндөн кийин анан кармаш керек. Оозуң ач деп айтабы? Эжек айтат, бирок ачпаймын. Көпүгө айтып атат таш деп. Ач деп айтып атабы? Ким? Бүт баардык эжекелер айтабы? Канчанчы классыңар? 9-класс. Эжекелер эмне деп орозо боюнча? Силер жашсыңар, кармоо кылады да. Мектепте орозого эмне деп? Мектепте күтүп алды деп. Калады да? Кошумчасына жоолукка да тыюу салынары айтылган. Жолук салса болобу, мусульманский жолук? Мектепке киргенден кийин сен мына качып. Дарбазага чейин кирсе болот, анан дарбазаны чечип аркага байлайт, аркага. Мындай байлашып алат да. У нас школьная форма написана. У нас договор составлен с родителями, где они указали и расписали, что они и их дети будут соблюдать форму. Так, и Форму. так, и Бул маселени чечет деген үмүт менен районуга барсак, ал акмак мугалимдерди колдоп бизге кол көтөргөн. неге андай? Кирем. Жоқ, мен жоқ тартпасын, мен жоқ. Жок, Мен рұқсатсыз тартпа. Макаренко мектебинде сиз Макаренко директор эмессиз? Бул жакшы болуп тур. Макаренко деген директор шет экен. Жоқ, сілерде бұлар, тартпа. Ижаз бар. Жок, ошо неме? Мен білем сені. Конституциялык укуктар бузулат да? Тұрсаң Макаренкода. сен тұрып тұр да. Тартасың? Тартпа. Телефонго тартпа, телефонго тартпа. Рұқсатсыз тартпа. Телефонго тартпа, сен. Тартпа. Тарт. Тартпа, чық. Телефонго. Чық әші. Тартпа. Телефонго тартпа, телефонго. Чық әші. Күч колдонмоң. Бирөө телефон алып. Тартпа. Жок эмес, мүлкө жок эмес. Тартқыла. Мүлкө жок эмес, мүлкө. Тартпа. Не отасың? Тартпа дейді. Түсініп отырсың? Не рұқсатсыз? Сен мизам жақсы білесіңдер ғой. Мизам деген іш қылайсың. Руан. Әркім қылатқанымыз камера жазылып жатады. Ал окуялар боюнча маалыматты описанияга кирип ссылканы басып көрсөңүз болот. Ошентип бул окуя тууралуу тиешелүү жерлерге арыздар жазылган. Бирок эч кандай жылыш болгон эмес. Тескерисинче кайра күчөп, окуучуларды кысымга катуу алгандыктан Макаренко мектебинен кайрадан арыз түшкөн. Ошентип 11 май күнү дагы ошол мектепке барганбыз. Барсак чындап эле өзгөрүш жок. Окуучулар мектепке жоолуктарын чечип кирип жатышат.
Абул агайы болсо жоолугун чечип жаткан кызды карап жыртайып күлүп турат. Для вас это смешно? Кыздын жоолугун чечүү сен үчүн күлкүлүүбү? Анын укугу тебеленип жаткандагысы сени кубандырып жатабы? Дагы үзүлбөгөн үмүт менен сөгүнчөөк элдин каргышына калган Сариевке кайрадан бардык. Дагы бир жолу акмактыгын далилдеди. Рұқсат мı? Неге тартпашыңыз керек? Yok, tutuzun birinci bunlar söylesin bunlar. Tartma. Rozun. Шара көрілбей жатады да. Turup dursan senden sorarız. Daha tartma. Макаренко Nelerle bunlar ne olur? Benim ruhsatsın tutar verir. рұқсат алынбайды да, сіз мемлекет қызметкерсіз да. Hizmet sen memleket hizmet sen ruhsat al. Ben kabinetime girgenden keyin sen tartma da. Nonda. Бұл қымбат бұйым. Yok, şunu ayt otam sen. Қымбат бұйым. Sen birinci ruhsat surap tartsan. Сіз мәселені шешіп қойсаңыз эле кадір барқын сақталады екен. Yok sen Мәселе мындай болду. Yok emre septen. Анысы аз келгенсип, бул сенин адресиңби? Кечинде өтөм деп коркутат. Шара көрілді Yok деп emre қойсаңыз. septen sen daim ne bağlasın? Макаренко бойынша тақтаған келдік те біз. Senin adresin ne oldu? Макарен... Tartma de. Ya bir yol aytalım. Tartma de. Қойын мәсе. Tartma. Қойын әке. Tartma da. Şunu atasın tartma de. Кіші қолданмаң әке. Tartma da otur sen. Tartma. Sındırıp çıtayım bütün var. Tartma. Tartma degen şunu atasın. Yok tartma degen şunu atasın sen. Ne sebepten beni ne hasıl aldın sen? Tartma da. Сіз жетекші қатары шара көрмейсіз бе? Жетекші қатары шара көрмейсіз бе? Yok. Жетекші Макаренко шара көрмейсіз бе? Sen sağlıcı var. Бер, телефон берің. Tartma degen. Şunu atasın. Телефон берің. Телефон берің. Kırıyor. Tartma şunu atasın. Қойын. Қой. Аға қойың. 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 Аға қойың. Tartma şunu atasın. Ha? Аға қойың. Макаренко шара көріп қойсыз Макаренко. Сопака қойын. Сопака. Seni şaşmam, ben seni başka şaşırıyorum. Evde çıkarsan, daha bir yol. Nenik? Уже nenin predelmedi. Майланды Макаренко сөйлешелің болса. Жүрмін. Жай çıktı, ekonomiden. Kurtar içine. Yapsan eski. Eski yapsan değil. Otur, çık. Çok söylesene. Отырайын. Otur. Adamsın mı? Yani bilesin Allah. Сопака, ескерту берілді десеңіз, бұл шаш Evlenmeye başka tutuyorsan. Айтпа şunu Allah eski. Eski çıkartma. Ne var? Ne var? ескерту берілді деп қойсаңыз болды әке. Әке, оқушылардың құқықтары бұзылып жатады. Ne sebepten beni çağırasın bile? 16 yol çıkardın. Sen özün yaşıyorsun. Ölürsün mü özün canım? Sen özün yaşıyorsun. Ölürsün mü özün canım? Sen özün yaşıyorsun. Ölürsün mü özün canım? Meni alday nadayel kulağın. Мына ушул окуялардан кийин бетин тамдай кылып Макаренко мектебинин директору менен райондун жетекчиси кээ бир мугалимдерди мажбурлап ой боюна койбой иш таштайбыз деп акимияттын алдына митингге алып чыгышкан. 7 каналы карга бок жокуй электе келип калуусу атайын эле уюштурулганы билинип калбадыбы? Себеби Сариев буга чейин да мындай иш таштоо иштерин уюштуруп үйрөнүп калгандыгы боюнча айтып бере турган мугалимдер да бар. Эми булардын митингине келе турган болсок, аянтка чыгып айкырып кыйкырганы бизге бир тыйын зыянын тийгизбейт. Себеби булардын кылганы өзү мыйзамсыздык. Кыргызда жакшы сөз бар. Кыз бозуп энесин коркутат деген. Жерен болсо доңуз дөбөгө чыгат деген. Булардын кылыгы дал ушундай. Мыйзамдарды одоно бузган, кыздарды ыйлаткан, окуучунун орозосун аштырган мына ушул мугалимдер. Эми мынтип өлүмүш болуп аянтка чыккандар да өздөрү. Муну осурган кыз осурбаган кыздын бетин тырмайт деп коет. Макул. Эжекелердин айткандарына эч ким көңүл бурбаса да, эл акыйкатты билсин үчүн жооп берип өтөлү. Блогер Бакиров Кубанычбек биздин мектепке келип. Биринчиден ал киши блогер эмес, укук коргоочу, адвокат. Болгону маселени видео аркылуу элге алып чыгып жатат. Ар намысыбызга күйүп чыктык. Эч ким ал блогерге
чара колдонбойт атат. Мугалимдер эң укуксуз неме болуп калды. Экинчиден, бизге ким чара көрөт? Биз мыйзам тарапта болсок. Чынында силерге чара көрүлбөгөндүгү үчүн дагы да арыздарды жазабыз. Дагы да мектебиңерге барабыз. Же силер мыйзамга баш ийип жашайсыңар, же мыйзамга ылайык жоопко тартыласыңар. Бир окуучу ата-энеси жазыптыр. Мен баламыз ордо оозун ачырды деп. Андай болгон эмес. Туура эмес маалыматты алып алып эле келип, окуучулардан интервью алып алдап, жаш балдардан эле. Акыркы заманда эч ким алданбай калган чырагым. Биз кимдерден интервью алганыбызды көрө элек болсоңуз, дагы кайра көрүңүз. Қанчанчы классына? 9-нчы класс. Эжекелер эмне деп ораза боюнча? Силер жашсыңар, кармоого кылат да. Силер жашсыңар, кармоого кылат да. Силер жашсыңар, кармоого кылат да. Мектепте оразага эмне деп? Мектепте tutpal деп. Tutpal деп? Эми ушу Макаренкеде ушу урама уратпайт экен. Ораза кармаганы уруксат бекен мектепте? Розайын очуш деп деген экен, ялганда мындай кылып койдум деп ашына деди. Жаман сөздөрдү айтып, кетсин мындай мугалимдер, булар капыр деп. Капыр деп айткан дейсиз. Эгер сөзүңүздү далилдей албасаңыз, жооп берчү жерге жооп берүүгө даярдана бериңиз. Буга чейин кайсы бир диний уюмдун өкүлдөрү мектепке кирип, Алар Бакиров Кубаныч деген блогер бир нече жолу келип коркутуп, 7-канал менен регион, Базар Коргон районунун мугалимдеринин адвокаты болуп алган го. Маалыматты бир тараптуу чагылдырып, коомчулукка диний уюм деп өздөрүнүн ойлорунан кошуп кете берүүгө ким укук берди? Эч бир диний уюм бул нерсени кылууга укуктары жок. Биз мыйзамдуулукту гана талап кылып жатабыз. Дин жөнүндө али сүйлөй элекпиз. Билбесең божомолдо урдура бербе. Же мугалимдердин айтканын туура көрө бербе. Оозун бар деп сүйлөгөндөн этият бол. Акылыңды иштет. Кимдин тарабын талашып жатканыңды кара. Уже, не знаю, угрозы, что нас хотят расстрелять, камнями закидать. Мы уже за своих детей боимся. Жалганчы. Жана жалганчылардын митинги болуп жаткан турбайбы? Ким силерди коркутту? Кана бизде көрөлүчү. Чыгаргылачы ачыкка. Жөн эле куру доомат кылсаң да жооп бересиң. Эмне үчүн жолуктарды жуласыңар, балдардын оозуна тамак тыгып, орозосун ачасыңар деп. Бизде андай жок. Силерде андай жок болсо, мына бул жоолугун чечип кирип жаткан кыздар спектакль коюлуп жатабы? А бул ата-энелер түшүн айтып жатабы? Эми ушу Макаренкеде ушу урама уратпайт экен. Мы, например, орозо кармаганы не запрещали. А бул өткөндөгү айткан сөздөрү өздөрүнө каршы көрсөтмө. По уставу школы разрешается держать пост, мусульманский пост? По уставу школы нет, не разрешается. Они же маленькие. У нас не может поддержать пост. Не может, да? Да. Это по уставу указано, да? Да. Он не должен держать уразу. Жаш балдарга болбойт. Балакаттан өткөндөн кийин анан кармаш керек. Силер кыздардын укугун тебелесеңер боло береби? Силер тийишсеңер болот. Силерге тийишпеш керекпи? Именно орыс мектепке келип атат да. Кара Сууда деле Ленин мектеби орыс мектепке асылып атат. Бизге деле асылып атат. Орус мектептерге эле барып жатышат дейт. Кечиресиз. Биз Кыргызстан боюнча 250ге жакын мектептер менен иш алып барганбыз. Баары бир эле арыз менен токтоп, мыйзамсыз иш кылгандарын моюндашкан. А бирок Кара Суунун Ленин мектеби, Базар Коргондун Макаренко мектеби өжөрлүк текебердик менен мыйзамга баш үйүүнү каалабай жатышат. Жана мыйзам мусулмандардын укугун коргойт экени жакпаган үчүн гана митингге чыгып жатышат. Биз орус, кыргыз же өзбек мектеп деп бөлбөйбүз. Бизге десе Кытай мектеп болбойсуңбу? Кыргызстанда жашап жатасыңбы? Мыйзамдарына баш ийип унчукпай жашагын. Жакпаса, кете бергиле силерди колдогон мамлекеттерге. Эч ким кармабайт. Болгону бул жерде бузукулук кылбагыла. Силерге окшогон же мыйзамды билбеген, же адамдарды сыйлабаган мугалимдердин кереги жок. Булардын митингге чыкканы мусулмандар көп укугун коргой бербесин. Мыйзамды четке коюп, мектептин уставына баш ийип жашасын. Биздин айткандарыбыз боюнча иш кыласыңар. Биз мамлекеттин мусулмандардын укугун коргогонун каалабайбыз дегендей эле чакырык болду. Сөздүн кыскасы, мыйзам биз тарапта. Обужоктук кылып жөн эле ажылдай бербестен, эртерээк мыйзамга түшүп алгыла. Сый менен келбесең, ый менен келесиң дегендей, болбосо тиешелүү күч органдары мажбур түрдө мыйзамга алып келишет. Эсиң барда этегиңди жый.
7 канал менен регион маалыматты бир тараптуу чагылдырбастан экинчи тарапты дагы уккула. Мугалимдер беттирмачылык кылып ызылдап чыкса суу электе келесиңер. Окуучулар бизди да угуп койгула деп ыйлап кайрылганын эмне укпайсыңар? Же Сариев менен чогуу чай ичесиңерби? Же Сариев тыйынын төлөдүбү? Маалымат таратсаңар элге бүлүк салбай, эки жакты тең угуп калыс маалымат тараткыла. Маселени түшүнбөсөңөр тилиңерди тыйып унчукпай олтургула. Силердин фитна чыгарган маалыматыңарга эч ким муктаж эмес. Бул мугалимдердин мыйзамсыз иштери боюнча прокуратурага, МВДга жана башка тиешелүү жерлерге арыздар жазылды. Жана бизди колдоп турган ар бир көрөрмандарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.